Карышкыр менен түлкү жомогу. Коюу токойдо митам куу түлкү жашачу. Күндөрдүн биринде түлкү курсагы ачка келе жатыптыр. Жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чууруп жакын барат. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калат. Кетейин десе, май куйруктун көңүлүн үзө албайт. Суунайын десе, капканга түшүп калат. Алыс узап кетпей, ары бери басып, айланчыктап басып жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калат. Жолу болбой, таң аткандан бери ачка карап. Досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар көрүнөт го. Мен сени бир тоюндуруп коеюн деп майлуу куйрук дайындап койдум. Бир тою ал, досум. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнап кубана кетет. Түлкү капкандын үстүндө турган куйрукту көргөзүп, берешем болуп: Ала кой, досум. Сени ачка жер кезип жүрөт деп. Жей кой, досум, же. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип ойлоно. Досум, сен эмнеге жебей турасың? Досум, көңүл бурбай эле жей бер. Азыр Рамазан айы. Мен орозомун. Жей бер, досум, жей бер. Аңкоо карышкыр куйрукка жетип тиштегенде капканга түшүп калат. Жаны көзүнө көрүнүп, кыңшылап уулуй жиберет. Түлкү тапкан амалына сүйүнүп, ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп, олжосун жей баштайт. Мына ошентип карышкыр аңкоолугунун, шашмалыгынын айынан түлкүгө алданып, капканга түшүп калыптыр. Балдар, силерге түлкү менен карышкыр жомогу жактыбы?